Ушул жылдан бери биз аябай таза суудан кыйналып атабыз. Бачок койгондор 500дөн 1 тоннадан кылып коюп алгандар. Өзүбүздүн райондук санэпидстанцияга барып ошол жерде текшерип көрдүм. Бужум айылынын таза суудан өзүм резервуар курдум, жер астындагы суу топтоочу бассейн деп койсок болот. Айылдан келген жаңы келин экен, о сууга идиш жууп, тиш жууп отурат. Центральный көчөдө суу жок, уят вообще. Канибек Айдаров 20 жылдан бери күн сайын минтип, араба менен 2 саат берилген таза сууну ташыш менен алек. Антпесе суусуз калып үй бүлөсүндө көйгөй жаралат. Мындай көрүнүш шаарда аябай көп. Үйлөр мана үй жайларда кран жок бизде мана көргүлө. Нарық көчөдөн тартып өткөн булдан токтосо 2 саат чыгат, 2 сааттан кийин жок вообще токтойт суучу. Сен жок. Карап көргүлө, битте колонка жок, мына центральный көчөдө жашайбыз. Постоянно ташып ичебиз. Шул үйдөн чыкса алып калдык. Чыкпаса, успет этсек алдык, албасак жок мына. Очеред болуп турабыз. Башка жок, эмне кылабыз анан? Ташып ичебиз. Пулуну болсо келип сурап келеттер. Биз айтабыз, пожалуйста, үйгө чыгарып бергиле, канчадан болсо төлөп берейик. Былтыр мынакты казды, кош элек наркы бетти казган жок, турат азыр жок суу. Дагы буяктагылар айтып атат, бардыгычы Баткенде манандай сууду алып чыгарып ташадык, айылдарга чыгарып ташадык. Центральныйлары карасындар келбей. Жашоочулар турабы? Жок да суу. Баткен шаарынын көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары таза суу чыкпаса да үзгүлтүксүз ай сайын акы төлөп келишет. Бирок 24 саат бою суу ичпешин айтышат. Күнүнө 2 саат гана суу берилет. Анысы аз келгенсип ал суу да чыкпай калат. Мындан улам сууну сатып алууга аргасыз болорун айтышат. Ушул жерде шаарда мен 93-жылдан бери жашап атам. Ушу таза суудун көйгөйү, ушул жылдан бери биз аябай таза суудан кыйналып атабыз. Таза суудун көйгөйү көп болуп атат. Бул жерде 150 кожолук жашайт. Айрыкча таза суу бизге 2 саат гана келет. 2 саатка жеткенге жетет, жетпегенге жетпейт. Ушу биз ушу таза суудан аябай кыйналып жатабыз да. Эми качан биз ушу таза сууга проекттер болуп атат дейт. Ушу күтүп атабыз. Проекттер болсо, ушул жерде бардыгы тегилей тегиз суу ичип калса, барды жаш баласы бар, бардыгы кыйналып атат. Сырттан ташып келип атабыз, челектеп. Ташкаларды эми сааты менен чыгат. Мисалы үчүн 10-дон 12-ге чейин. Эски Союздагы түтүкчүлөр эскирип бүткөн, жарылып атат. Ошонун себебинен суу жетиштирип берилбей атат элге. Ошягы минус болуп атат. Кээде элдер сатып алат. Бир пуртерини 500-гө сатып алабыз. Аймай төлөйбүз. Шаардыктардын таза суу көйгөйүн чечүү үчүн 2016-жылдан бери президенттин көзөмөлүндө ишке ашырылып келе жаткан долбоор бар. Ал Европа өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып жатат. Долбоор толук кандуу ишке ашса, элге тынымсыз таза суу берилет. Деген менен шаардын Казжаев көчөсүндө 2 кабаттуу 2 үй жүрүп жаткан таза суу долбооруна кирбей калганын айтышат. Суу маселеси дагы бизге кыйын да. Суу маселесин дагы мана шу энди элге келген немеден бизге дагы кое берсе болот. Мананы ham пул чогултуп анан чыгарып алганбыз. Сууну. Эрте анан наркы сууду койсоңор, муну жаап койсоңор, бизге вообще суу жок да. Эч ким суу бербейт да. Ташыйбыз азыр менен ушинтип анандака бачоктор менен мана шулардай кылып ташыйбыз үйгө. Чык кылып ташылабыз да, кир жуабыз. Азыр 4-тө өчүп калат. Ошон менен жок. Эртеси 10-11 болсо дагы жок. 2-де чыгабы, 3-те чыгабы, ошон менен 2 саат, 3 саат чыгат болду. Ошон менен жок суу. Таза суу кирет дегенде биз аябай сүйүнгөнбүз. Бизге дагы келет экен, суу ташыбай калат экенбиз деген жакшы бир сүйүндү эле, бирок биздин домдор ал планга кирбей калыптыр. Анан таза суудун ошол башчысын чакырдык дагы полный өлчөттүк. Кандай болот? Ар бир квартирага канчадан туура келет. Ошо трубопроводдорду киргизгенге десек, келип өлчөп кетти, бирок канча болушун мен укпай калдым. Ошого азыр ушул аракет кылып атабыз. Суу могу жерге чейин келген да. Ол жерде турат колодец. Бул жакта дагы бар. Ошодон тартып алып барып ар бир үйгө ошо дуалдан киргизип берсе, калганын өзүбүз киргизип эмелерин коюп алабыз деп ойлоп атабыз да. Анан мен өзүм өз көзүм менен көргөнмүн да. Келип айылдан келген жаңы келин экен, о сууга идиш жууп, тиш жууп отурат. Үстү жагынан дагы кимдер не төккөнүн эч ким билбейт. Анан бул жеткенден кийин барып тунуйт да.
тунугандан кийин кээ бирөөлөр огородуна суу коюп аткан болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Биздин суубузду киргизиш үчүн ошол жердеги, мисалы үчүн Хаджаев көчөсүндөгү үйлөрдү ала турган болсок, ар бир этажда 16 квартирасы бар, 24 квартирасы, 8 квартирасы бар. Ошо 8 квартиранын бириге эле суу киргизе албайбыз биз. 8-ге тегиз кириш керек. Ошондо гана биз мына проектибизди бүткөрө алдык деп айта алабыз. А буга эл өзү бизди утурлап атат да. Мына кече жакында эле ошол Хаджаев көчөсү менен 8-март окшойт, 40 жылдык көчөсү экен. Ошол жерде жолугушуу өткөрдүк. Барсак, бир эле Шекербек деген жигит турат. Анан бир эки аял турат. Кайра чакырып, силердин маселеңер үчүн келди деп элди жыя албай койдук. Эми биз ар бириң өзүң киргизип ал дегенден көрө акчасын төлөсөңөр, биз стандарт кылып киргизип берелик деп атабыз. Себеби материалдын түрү бар. Биз сапаттуураак койгонго аракет кылабыз. Проектибиз бүтсө, счетчик менен иштегенден кийин бу жерде жок дегенде көп болсо 500 тонна суу кетет. То есть 6 эсе суу аз сарпталып үнөмдөлөт. Ошол артып калган ашыкча сууларыбыз башка кварталдарга, счетчик менен барган кварталдарга кетет дагы, суу менен камсыздоо көбөйөт. Азыркы күндө кечиккенде самый крайний срок 1-декабрь биздин шаарыбыз ушул приоритетный зонабыз таза суу менен 24 саатка камсыз болот. Көйгөйдөн чыгуу үчүн Баткен шаарынын көп кабаттуу үйлөрүндө жер төлөгө 1 тонналык суу толтурганга желим идиштерин коюп алышкан. Ошондой эле Баткен шаарынан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан Бужум айылында жерди 35-40 метр каздырып кудук чыгарып башташкан. Дагы бир ыкма менен шаардан 12-13 чакырым алыстыкта Карабулак айылынын тургуну жер казып суу сактаган кампа жасап алган. Мен şu домдо азыр 2 жылдан бери жашап атам. Бул бачок койгонума 2 жыл болуп калды. Ага чейин биз суу сааты менен эле берилгендиктен 2 саат 3 саат берилет эди. Ошондо челектерге эле суу куюп алып жетпейт эди. Анан бизде канализация суу керек да бизге. Мындай идиш жуабыз, башка кылабыз, балдар туалетке кире алып, бул жуунтурабыз. Суу жетпегендиктен анан мен ушинтип 500 литрлик бачокду алып коюп, ушул бизге 1 суткадан өтүп, бизге ушинтип колдонуп турабыз. Ушу суу жетип атат, да? Ушу суу жетет. Ушул 2-3 саатка берет, анча-мынча суу болбой ам калат, анан болгондо толуп турат. Мен эле эмес, бу жерде ушул соседтер, ушу 4 домдун бардыгы эле ушул ким каражатыга карап, бачок койгондор 500дөн 1 тоннадан кылып койбагандар. Койбогондор дагы бар, бирок ошо турмуш шартыга байланыштуу кыйналгандар кое алган эмес. Анан койгондор коюп алып, ушинтип өз жашообузду өткөзүп атабыз. Бужумда суу өтө кыйын да бизде. Ар бир кожолук үйдө ушул будук каздырып алган. Эми коргондогу бак дарагыны кичине жашылыраак кармап турайын деп, ошон үчүн ичкен сууга бүт бардыгы будук каздырып алган. Мен дагы ошонун эмесиде быйыл 8 жыл болуп калды, будук каздырганмын. Будукту 17 метр каздырганбыз, 17 метрден суу чыккан. Өзүбүздүн райондук санэпидстанцияга апарып ошол жерде текшерип көрдүм. Бужум айылынын таза суудан мен өзүмдүн ушул кудугумдан алдым. Анан кийин жакында эле неме чыгарган буровой машина менен 35 метрден казылган скважинадан алдагы бир ушул жердеги эле жашаган адамдардын үйү. Ошондон алып үчөөнү апарып текшертип көрсөм, менин казган кудугум жесткости дейт, тузунун немеси составы 12 болуп чыкты. Кошунамдагы ал скважина буровой менен каздыргандыкы 7 болду. 35 метр казылган, 35 метр казылгандан 7 чыкты результаты. Таза суудуку 4 чыкты. Эми салыштырып көрсөк, өзү гос боюнча биздин 7ге чейин уруксат берилет ичкенге. Анан 7ден 9га чейин сомнительный болуп калат. Жакшы неме болбой калат да, ичсе болот, бирок кичине немеге госко соответствовать этпейт. 4 бул нормальный. Менин каздырган кудугум технический суу болуп калды. Эми келечекте ушу баягы суу скважина менен буровой менен эле казыла турган, скважина казып туруп,
ошондон бир 60 метрден казып чыгарсам деген үмүттөмүн. Таза сууду. Ушул менин немелерим. А бул жерге неме кылып алганбыз. Кудуктан сууду бул жерге 30 тонна суу бар. Мына зданиянын астында бул сери болот. Ушунда 30 тонна суу бар. 30 тонна сууду үйгө керегинче ушул жерден алып туруп, насос менен берип турат. Иштетип, үйгө керектүү немелерди технический суу катары иштетебиз. Бизде Карабулак айылында дагы ушу таза суу көйгөйү жаралып келет да учурда. Буга чейин эми Союз мезгилинде курулган түтүктөр буга чейин иштеп келген. Азыркы учурда элге жеткиликтүү мындай таза суу берилбей калды тилекке каршы. Бул эми ар кандай жаратылыш кырсыктары, техникалык ушундай эмелер эскирип, уже баардыгы иштелип жеткенине байланыштуу. Учурда таза суу көйгөйү биздин айылда дагы сезилерлик деп айта алам да. Буга чейин мына мен өзүм ошол жерге 2015 жылы өзүм резервуар курдум. Жер астындагы суу топтоочу бассейн деп койсок болот. Ошол 12,5 тонна суу батат. Буга чейин ошол резервуарды биз ушул айылдын таза суу системасы менен, түтүктөр менен толтурчу элем. Кийин бары ошол мен үйүмө жакын жерден ошол таза суу чыкпай калды тилекке каршы. Анан маселени чечиш үчүн ошол эле өзүбүздүн главный центральный арык деп коебуз. Ошол арыктан бизге суу келген учурда качан мен толтурам. Мисалы, суу келгенден кийин мен күндүзү эч качан толтурбайм. Кечинде түнкү саат 12ден таңкы саат 4кө чейин. Себеби ошол учурда суу эң таза болот. Анан бир жагынан бизде кыргыз айтат го, пышкан суу деп. Ичсең ширин, таза. Ошол толтурганда башында фильтр колдоном. Үйдүн ичинде дагы өлчөп питьевой деп ичкенге дагы фильтр орнотком. Ошондой жолдор менен чечип азыр учурда ийгиликтүү, жакшы пайдаланып атам. Ошентип тургундарыбыз өз аракети менен таза суу көйгөйүнөн арылышууда. Баткен шаарынын 2000ден ашуун кожолугун 24 саат бою таза суу менен камсыздоо жумуштары дагы деле уланылып жатат. Бул долбоор аяктап, элдерге таза суу счетчик менен берилсе, үнөмдүү колдонулат. Ошондо шаарыбыздын тургундары баары таза суу менен камсыз болот деген үмүт. Гүлбарчын Амирова, Салам Медиа, Баткен.